Жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап күн чабыт. Саламатсыздар, Марал радиосунун көрөрмандары жана угармандары, сиздер күн чабыт маалыматтык программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Микрофондо мен Азамат Ибраимов. Бүгүн биз Акыйкатчы институтунун 2023-жылы кандай жыйынтыктады, кандай маселелер, кандай иштер аткарылды деген теманы алкагында сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто акыйкатчы Жамиля Жаманбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, эгерде силерде кандайдыр бир сунуш, пикир, укуктук жактан акыйкатчыга суроолоруңуздар болсо, түз эфирге байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бизден 0312 68 68 06 0709 68 68 06 номерлары түз байланышта иштеп жатат. Ошондой эле биздин эфирде Маралдын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Жамиля айым, сиздин ушул акыйкатчы болуп дайындалганыңызга 1 жылга чукул убакыт болуп калды. 2023-жылы май айында дайындалгансыз. 2023-жылда кандай иштер аткарылды дегеле, кандай жыйынтыктадыңыздар жылда? Саламатсызбы, дагы бир жолу өзүңүздөргө маалым болгондой, 2023-жылдын 17-майына бул акыйкатчы болуп шайлангам жогорку кеңеш тарабынан. 23-жылда 7 ай толук иштедик. Ушул 7 айдын ичинде бүт эле мен эмес, Акыйкатчы институтунун жамааты тарабынан мындай алгылыктуу иштер десем жаңылышпайм. Анткени көптөгөн жумуштар аткарылды. Мисалга алсак, биринчи ирет келери менен эле ошол акыйкатчынын ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган локалдык актыларды Кыргызстандагы аракеттеги мыйзамдарга, укуктук ченемдик актыларга шайкеш келтирдик. Ошондой эле кадр маселеси чечилди. Анткени мен ошол акыйкатчы болуп келген маалда 30% жамааттын коллективи жок болчу. Ошол 30%ды конкурс тарабынан ачык айкын конкурс жарыялап кызматкерлерди дайындалды да. Ошол эле учурда бүт Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү анализденди. Кандайдыр бир жөнөкөй эле мисалга алсак, бир жаран келип менин укугум бузулду деген маселелерге көңүл буруу менен кандайдыр бир системдүү укук бузууларга көңүл бурууну биз туура деп эсептедик. Ошондуктан бүгүнкү күнү мындай жарандарды жана арыздарды кабыл алуудагы бир пилоттук проектти биз жандандырдык. Ушул пилоттук проекттин натыйжалуулугу да көрүнүп калды. Анткени көп эле арыздар боюнча жарандар келген учурда 115 шыр байланышыбыз бар. Ушул шыр байланыш аркылуу байланышканда деле жарандарыбыз көбүн эсе кайсы мамлекеттик органдарга кайрылуусу туура экенин билбей жүрүшүптүр да. Ошондуктан абдан көп кайрылуулар келип түшүп атты. Мисалга алсак, негизинен 2023-жылы Акыйкатчы институтуна 11 000ден ашуун кайрылуу келип түштү. Бул кайрылуулардын ичинен шыр байланышка келип түшкөн кайрылуулар бар, ОЗЭКи кайрылуулар да бар, жазуу түрүндө кайрылуулар да бар. Сөзсүз Акыйкатчы институтунун жетекчилиги тарабынан мен ар бир среда сайын өзүм кабыл алам жарандарды. Башка күндөрү орун басарлар кабыл алышат. Ал эми күнүгө биздин ушул фильтрация деген отдел пайда болду. Ушул фильтрация бөлүмүндө келген бүт жарандар кабыл алынышат. Ошолорго кандайдыр бир укуктук кеп кеңештер берилет, консультацияларды беребиз сөзсүз. Дагы эмнени айта кетсек, Акыйкатчы институтунун башка эл аралык омбудсмен институттары менен эл аралык кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыкты десем жаңылышпайм. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, 2023-жылы күзүндө Россия Федерациясына барып келдим. Ошол жакта биздин мигранттарыбыздын маселелерин угуп келдик. Ошол жакта тарыхта болуп көрбөгөндөй бир жакшы иш-чара өткөрдүк. Россия Федерациясынын омбудсмени өзү келип катышты биздин элчиликке. Биздин Россиядагы Кыргызстандын элчиси бизге ушундай жакшы шарт түзүп берди. Ошол эле Россиянын омбудсменинин жарым коллективи келди десем жаңылышпайм. Биздин мигранттардын башчылары өзлөрүнүн көйгөйлөрүн айтышты. Ошол эле бул жолугушууда дароо эле кээ бир маселелер чечилип жатты. Анткени ошол эле укуктук кеп кеңештер берилип жатты да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошентип мигранттарыбыз бизге дагы бир жол чалып, дагы бир ушундай бир жолугушуу уюштуруп берсеңер жакшы болот эле деген каалоо тилек айтып атышат. Ошондуктан мен эми 2024-жылы Кудай буйрса июнь айларында Москвага
иш сапарга расмий түрдө баруум мерчемделип жатат. Ошондуктан мүмкүн ушул маселени да биз чогуу ойлонуштуруп, Россия Федерациясынын омбудсмени менен чогуу совместный прием дегенди пландаштырдык да. Негизи ушул жарандар силерге кандай көбүнчө кандай маселелер менен келип атат? Жарандар көбүнчө бизге көп эле ар түрдүү маселелер менен келишет. Эң негизгиси, эгерде биз ушул мен өйдө айтып кеткен 11 миңден ашык кайрылууларды анализдеп көрсөк, эң эле көбү бул деген соттук иштерге соттук мониторинг жүргүзүп берүү өтүнүчү менен кайрылышат. Ошондуктан биздин атайын ушундай профилдүү бөлүмүбүз бар. Ушул бөлүмүбүз соттук процесстерге барып мониторинг жүргүзө алышат. Бирок бул биздин кызматкерлер байкоочу катары гана катыша алышат. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда сот тутуму бул көз каранды эмес. Көз каранды, мындай кол тийгиз. ооба, кандайдыр бир кийлигишүү, сот органдарынын кийлигишүү буга тыюу салынат жана мыйзам менен чара көрүлөт да. Ал эми сиз ушул Орусияга барганда Москвада мигрант мекендештерибиз кандай көйгөйлөр менен туш болот? Ушу укуктук жактан кандай жардам сурашты? Россияга барганда биздин мигрант мекендештер көп эле маселе менен кайрылышты. Ошол эле элчинин коштоосунда, ошол эле омбудсмен аппаратынын кызматкерлеринин коштоосунда биз Сахарова деген мекемеге бардык. Ошол жакта биздин мигрант мекендештерибиз кандайдыр бир миграциялык мыйзамдарды Россиядагы ошол бузулган маселелер боюнча кармалып турган биздин мекендештерге да жолуктук. Анан Россияда единый центр регистрации эле так немеси аты эсимде жок. Кайсы документте регистрация болуш керек, ошолордун шарттары менен да таанышып чыктык. Мекендештер эми негизинен биздин миграциялык мыйзамдарды бузуу үчүн гана ошол жакта кармалышат экен. Эми сөзсүз укук бузуулары да бар, кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдар да бар. Бул маселе да бар да. Буга чейин ушул Акыйкатчы институту депутаттары менен биргеликте омбудсмен жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Ушул жаңы мыйзам кабыл алынса, акыйкатчынын ыйгарым укуктары кеңейеби деги эле бул мыйзамда кандай өзгөртүүлөр, кандай мындай жагдайлар бар? Рахмат сурооңузга. Эми башынан айтып кетсек, Акыйкатчы институту 2002 жылы Кыргызстанда түзүлгөн болчу. Ошол 2002 жылдан бери акыйкатчынын ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган мыйзам жөнөкөй эле мыйзам, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзам болуп калганда. Бирок биздин конституциябызда жазылган өзгөчө макамы бар 5 мамлекеттик органыбыз бар. Буга акыйкатчы, башкы прокурор, ЦИК, эсептөө палатасы жана Улуттук банк кирет. Ошол 5 атайын макамы бар мамлекеттик органдын 4-өөнүн ишмердүүлүгү конституциялык мыйзам менен жөнгө салынат экен. Жалгыз эле ошол акыйкатчы калып калыптыр да. Анткени бүгүнкү күнү биздин оюбузча ошол мыйзам эми Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзам бар. Ушул мыйзам боюнча мыйзамдардын иерархиясы бар. Башкача айтканда, эң биринчиси албетте конституция. Эгерде конституциядан ылдыйраак турган мыйзамдар конституцияга каршы келе турган болсо, өйдө турган мыйзамдын нормалары иштейт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин мыйзам конституциядан кийин экинчи баскычта турган бул конституциялык мыйзам, андан кийин кодекстер турушат, андан кийин жөнөкөй мыйзамдар турушат. Бүгүнкү күнү кандайдыр бир коллизиялар сөзсүз бар. Анткени биздин мыйзам нормалары бир болсо, кодекс ошол эле УПК, уголовно-процессуальный кодекстин кээ бир беренелерине шайкеш келбеген биздин нормалар бар экен. Ошондуктан сөзсүз бул ошол мен айткан укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамдын чегинде кодекстин нормалары иштеп калат да. Ошондуктан ошол эле мисалга алсак, зордук зомбулук жөнүндөгү половые преступления, кылмыш жасаган кичинекей жаш өспүрүмдөргө жасаган сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды каралган учурда биздин мыйзам боюнча акыйкатчы ушул процесстерге жабырлануучу тараптын макулдугу менен процесстерге катыша алат деген норма бар. Бирок ошол эле кодексти карай турган болсок, бул укук
соттун гана укугу, сот гана чечет катышууга уруксат береби же бербейби. Ошондуктан эгерде биз бул өзүбүздүн биздин 5 фракция, жогорку кеңештин 5 фракция лидерлери демилгелеген ушул конституциялык мыйзамдын долбоору эгерде колдоо тапса, бул акыйкатчынын мандатын жакшы эле күчтөндүрөт эле деп эсептейм да. Анткени дагы бир мындай эң көйгөйлүү маселеси бар. Биздин азыркы учурдагы мыйзам эл аралык стандарттарга туура келбейт. Анткени биздин мыйзам эл аралык укук коргоо, мамлекеттик укук коргоо органдарынын Париж принциптери бар. Бул Париж принциптерине карата Кыргызстандагы негизинен Орто Азияда бүт эле омбудсмен институттары статус Б деген статусу бар. Сөзсүз эгерде ушул биз өзүбүздүн конституциялык мыйзамыбызды кабыл алып, ушул бир эл аралык стандарттарга шайкеш келтирсек, сөзсүз Кыргызстандын А статусуна өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анткени бул А деген статус бул эл аралык аренада дагы, экономикалык жактан дагы Кыргызстандын укук коргоо жаатындагы негизинен бул абдан рейтингдери өсөт эле да. Ал эми ушул буга чейин эмне үчүн бул мыйзам кабыл алынбай келгенин иликтеп анализдеп көрдүңүздөрбү? Бул мыйзам негизинен мурда эле скелети бар болчу да. Бирок билбейм, мүмкүн кандайдыр бир субъективдүү, объективдүү себептер менен. Анткени бүгүнкү күндө биздин иштеп жаткан мыйзамда акыйкатчынын ишмердүүлүгү, эми ооруп калган учурда, анан өлүп калган учурда ушул сыяктуу себептер бар. Бир эң негизги себебинин бири бул акыйкатчыны ар жылдык баяндамасын кароодо да канааттанбаган маселелерде депутаттар укуктуу да акыйкатчыны жумуштан алып салганга. Ошондуктан бул конституциялык мыйзамдын долбоору менен биз ушул норманы эл аралык стандарттарга шайкеш келтирип, ошону алып салууга сунуштап. Ошондуктан бул негизги маселелердин бири да. Түшүнүктүү. Анан сиз буга чейин өлкө аймагындагы абактарды кыдырып, ал жактын абалы менен, ал жактагы жарандардын маселелери менен таанышкансыз. Деги эле ушул жаатта канча абакты кыдырдыңыз? Анан ушул жарандар кандай маселелер менен сизге укуктук жактан кайрылды? Негизинен акыйкатчы болуп шайлангандан баштап ушул иш пландарыбыз мерчемделген болчу. Бүт региондорду кыдырып, ар бир областты кыдырып, эл менен жеринде сүйлөшүп, баарлашып, кандай маселе бар. Эгерде Бишкекке келе албай турган жарандарыбыз бар, бирок ага карабастан акыйкатчы институтунун жерлерде өкүлдөрү бар, ар бир областта өкүлдөрүбүз бар. Ошону мүмкүн кээ бирөөлөр билбейт болуш керек деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү агартуу иштери дегенде проблема бар экен. Чынын айтсам, өзүм келгенден бери эми мамлекеттик органдар деле акыйкатчынын мандаты ким, акыйкатчы институту эмне болгон жумуш аткарат деген түшүнүк деле көп жок экен да. Ошондуктан бүгүнкү күнү эң негизги мындай пландарыбыздын бири дагы бул агартуу иштери. Именно вот мамлекеттик органдардын арасында укук коргоо органдары деле түшүнүп, түшүнбөй эле, бирөөсү жакшы мамиле кылат экен, бирөөсү түшүнбөй эле эмне керек деп эле ушундай бир маселелер пайда боло берет экен да. Жерлерге барганда октябрь, ноябрь, декабрь айлары кыдырдык. Негизинен 2000ден ашык киши келди жолугушууларга. Жергиликтүү булар президенттин өкүлдөрү жакшы эле мындай аянтча түзүп беришти. Ошол жолугушууларга мындай абдан жакшы десем болот. Анткени ар бир мамлекеттик органдын жетекчилери келишти, укук коргоо органдарынын жетекчилери келишти. Келген ошол жолугушууларга келген тургундар жергиликтүү суроолоруна 90% дароо эле жоопторун алып алышты да. Анткени кээ бир маселелер боюнча көбүн эсе социалдык проблемалар көп экен да. Жер маселеси, ошол талаш маселе, анан пособие ала албай калган маселелер бар экен, паспорт ала албай калган маселелер көп экен да. Анан ушул жолугушууларда дароо эле ушул маселелер чечилип атты. Ошондуктан Кудай буйрса, келечекте ушундай бир жолугушууларды бир жылда 2 жолу өткөрсөм деген оюм бар да.
Жогоруда сиз айтып кетпедиңиз, аймактарда ушул жашоочулар акыйкатчы институту бар экендигин, ал эмне иш кылат экендигин билбеген жарандар көп экен депчи. Деги эле ушул акыйкатчы институту бар экендигин, кандай жардам көрсөтүү иштерин жүргүзө тургандыгын жайылтуу үстүндө кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп атабы? Мындай кандай пландар бар бул жаатта? Сөзсүз ушул укуктук агартуу жагындагы мисалга алсак, 10 декабрда өзүңүздөргө маалым болгондой всеобщая декларация прав человека 75 адам укуктарын коргоо боюнча декларацияны кабыл алышына 75 жылдык юбилейди өткөрдүк. Ушул юбилейдин алкагында биз кандайдыр бир мамлекеттик органдар менен сөзсүз биздин премьер-министрдин токтому менен ошону бекиттик. Бүт мамлекеттик органдар ушул юбилейдин алкагында мындай алгылыктуу иштерди алып барышты, агартуу иштери болду. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институтунун кызматкерлери окуу жайларына барышат, укук коргоо органдарына барышат, мындай лекциялар менен мониторингтердин жыйынтыктарын айтып беребиз. Анткени мисалга алсак, Ош жергесинде СИЗО 5 деген мекемеге бардык. Ал өтө эле эскилиги жеткен имарат экен, 1890-жылдары курулган. Ошондуктан ушул СИЗОлорду көрүп, мен чынын айтканда биринчи жолу көрүшүм да. Ушунчалык эски имарат экен, бирок биз ошол бүт эле региондорго барган СИЗО, ИВСтерди бүт кыдырып чыктым. Негизинен Ош шаарындагы эле СИЗО 5 мындай өтө эле начар абалдагы СИЗО экен менин оюмча. Ошондуктан биз өзүбүздүн позициябызды синдин жетекчилиги менен талкууладык. Бул маселенин баары каралууда, дорожный картага кирип калышыптыр. Азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой Жалал-Абадтын четинде дагы башка СИЗОлор курулуп атышат. Улардын баары аракетте да. Анткени ошондуктан биз синдин башкармалыгын ошол СИЗО 5ти тезирээк Оштун четине алып чыгууга жана ошол эле камералардын ичин эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү жөнүндөгү маселелерди, сунуштарыбызды бердик. Ал эми ушул абакта соттолгон жарандар кандай арыз муңдар менен, кандай укуктук маселелер боюнча кайрылдылар? Бизге негизинен абакта жаткандар да кайрылышат, сөзсүз. Бул абакта жаткандар ар кандай да маселелери бар. Мисалга алсак, инвалид деген макамды ала албай жүргөн жарандарыбыз да кайрылышат. Бул боюнча бизде Координационный совет по правам человека деген биздин премьер-министрдин орун басарынын жетекчилигинде ошондой кеңешме бар. Ошол кеңешменин мен мүчөсүмүн. Ошол кеңешмеде да ушул маселе көтөрүлгөн болчу. Анткени 2020-жылдан баштап эмнегедир ошол абактагы жаткан жарандарыбыздын инвалид деген статусун алуу нормасы жок экен. Ошол норманы бүгүнкү күнгө чейин ошол иштелип чыгып атат. МТСО тарабынан бул маселе ордунан жылды деп десем жаңылышпайм. Анткени абакта жаткан жарандар инвалид деген статусту алса, булар амнистияга чыгууга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Кандайдыр бир жеңилдик колониянын түрүн алмаштырууга жеңилдиктер болот эле да. Ал эми ушул Кыргызстандын жарандардын укуктарын коргоо жаатында өткөн 2023-жылы иштер кандай аткарылды? Акыйкатчы институтунда өткөн жылдагы аткаруучу багыттардын бири адам укуктарынын системалуу бузулушун аныктоо болуп десек болобу? Деги эле ушул былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан адам укуктары боюнча конвенция кабыл алынган 75 жыл болду. Адам укуктары жаатында деги эле Кыргызстанда адам укугу кандай корголууда? Негизинен эми ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функцияларын так аткарышы керек деп эсептейм. Акыйкатчы институту сөзсүз бул жаатта өз жардамын берүүгө дайым даярбыз. Мисалга алсак, ошол эле сиз айтып кеткен 75 жылдыктын алкагында 3000ге жакын мамлекеттик кызматкерлер сурамжылоо болду. Ошол 3000 мамлекеттик кызматкердин ичинен 16,9% гана кандайдыр бир укуктук бузуу басымдары кабылганбы? Жок, түшүнүктөрү бар экени чыкты да, болгону эле 20%га жетпеген. Бул сөзсүз, бул албетте абдан көйгөйлүү маселе. Ооба, көйгөйлүү маселе. Ошондуктан биз дагы ушул маселени ойлонуп атабыз. Системалуу
бузууларды аныктап, сөзсүз Акыйкатчы институту бүгүнкү күнү мисалга алсак Жогорку Кеңеш менен кызматташтыкты да жаңы деңгээлге чыгарып жатабыз. Анткени ар бир комитетке мыйзам чыгаруучу орган катары Жогорку Кеңешке биз барып жатабыз. Анткени ар бир мыйзам долбоору адам укуктары жаатындагы маселе болсо, ошого биз катышып өзүбүздүн сунуштамаларды берүүгө мындай негиз болуп атат. Эми буга чейин ушул Акыйкатчы институту 5 жылга өнүктүрүү стратегиялык планын кабыл алган эмеспи? Анда Кыргызстан жарандарынын укуктарын коргоо институту кабыл алып жаткан чаралар кандай болду? Деги эле бул институттун ишмердүүлүгү жөнүндө өнүгүүгө жол картасы десек болобу? Акыйкатчы институтунун өнүгүшүнө. Ооба, туура. Бул Акыйкатчы институтунун өнүгүшүнүн жол картасы десек болот. Анткени бул стратегияны август-сентябрь айларында биз кабыл алдык. Бул 5 жылдык стратегия. Сөзсүз бул проактивдүү ыкмаларды өнүктүрүү, бул институционалдык өзгөртүүлөрдү камтыган. Ошол эле учурда Акыйкатчы институту эл аралык стандарттардын, эл аралык мыйзамдар, мисалга алсак Кыргызстан көп эле конвенциялардын катышуучусу болот. Ошондуктан Кыргызстан бул конвенцияда көрсөтүлгөн нормаларды аткарууга милдеттендирилген. Ошондуктан бул эл аралык мыйзамдардын Кыргызстан ратификациялаган эл аралык ошол нормаларды Кыргызстанга имплементация кылуу бул Кыргызстандагы укуктук ушул тутумга кирет да. Ошондуктан бирок эл аралык мыйзамдарды эле айтпай, биздин стратегиялык пландарыбыз бар. Президент кабыл алган, премьер-министр тарабынан кабыл алынган биздин улуттук стратегиялык пландарыбыз бар. Сөзсүз ошол нормалар да кирди. Ошондуктан биз өзүбүздүн стратегиябызга ылайык пландарыбызды да иштеп чыктык. Ушул багытта иштеп жатабыз. Деги ушул эл аралык деңгээлде кабыл алынган, ратификацияланган мыйзам долбоорлоруну Кыргызстан канчалык деңгээлде сактап атат? Мен бул маселе боюнча сизге айта албайм, анткени муну анализдеш керек. Абдан көп мындай конвенциялар Кыргызстан ратификация кылган. Ошондуктан бул жааттагы менин оюмча ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун өзүнүн кандай профилдик органдары бар, ошолор анализдеп жатса керек. Бүгүнкү күндө ошол медиа коомчулугунда бир көйгөйлүү, бир орчундуу маселелердин бири болуп аткан жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча жаңы кабыл алынып жаткан мыйзам долбоору. Бул боюнча сиздер буга чейин тегерек сот өткөрүп, ал жерде баардык тараптарды чакыргансыздар. Деги эле бул жаатта кандай иштер аткарылып атат? Сиздер айткан сунуштар, деги эле ушул автор демилгеч тарабынан сиздер менен кандайдыр байланыш болуп атабы? Сөзсүз бул чуулуу ошол массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамдын долбоору, ошол эле коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоору Акыйкатчы институту тарабынан да анализденген. Бул боюнча биздин институт өзүнүн оюн билдирген, тегерек столдорду өткөргөн. Мисалга алсак, бүгүнкү күнү коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзамдын долбоору боюнча эң негизги биздин сунушубуз экинчи окууда кабыл алынды. Толугу менен кылмыш жоопкерчилиги алып салынды да. Ушул да биздин абдан чоң жетишкендигибиз деп эсептейм да. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттары боюнчачы? Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча бүгүнкү күнү биринчи окууда кандайдыр бир сунуштар экинчи окууда кабыл алынышы мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Кандай сунуштарды бердиңиздер? Ушул мыйзам боюнча биз негизги 4 берене боюнча сунуштарыбызды бердик. Мындай, анткени мыйзам жазылганда расплывчатый формулировка болбош керек да. Ар бир киши, мыйзамды окуган киши так түшүнүшү керек да, эмнеге жоопко тартылышы керек, кандай убакта, кандай санкция менен. Ошондуктан биз өзүбүздүн 4 берене боюнча сунуштарыбызды бердик. Эми Кудай буйрса экинчи окууга келгенде бул жаатта биз депутаттар менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ар бир комитетке барып жүрөбүз, өзүм барып жүрөм. Эми ошол жакында эле 11 журналист кармалбадыбы? Азыркы учурлардын тергөө иштери жүрүп атат. Деги эле ушулар менен кирип байланышып, кандай маселелер болуп атканын угуп көрдүңүздөрбү? Сөзсүз кармалган ушул факт боюнча 11 киши туугандарын да кабыл алдык. Туугандары менен сүйлөштүм. Бирок Акыйкатчынын өзүнүн макамы бар. Бул биз макамыбыздан, ыйгарым укугубуздан чыга албайбыз. Мыйзамда жазылган. Ошондуктан аларды ИВС ГУВДга камагандан баштап биздин кызматкерлер мониторинг жүргүзүүдө.
кирип чыгышты, арыз муңдарын угушту, кандайдыр бир арыздарын алышты, СИЗОго да которулганда да ошол жака да кирип чыгышты. Сөзсүз ар бир жазылган арыз көңүлү жок, биз калтырбайбыз. Кайсы мамлекеттик орган ошону кароого укуктуу болсо, ошол мамлекеттик органдарга жиберип жатабыз. Дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири бул аялдардын укугу. Өткөн жылы өлкөдө бир орчундуу окуялар болду. Бул жаатта аялдардын укугун коргоодо деги эле кандай маселелер бар? Негизинен эми коомчулук бүгүнкү күнү көрүп атса керек, мындай чуулуу окуялар болуп кетти 2023-жылы. Бирок эми Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге жана аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бирок ошого карабастан, эгерде статистикага таянсак, Ички иштер министрлиги берген статистикага таянсак, 2022-жылы мисалга алсак, үй бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча 9880 учур катталса, 2023-жылы 13104 учур катталыптыр. Бул салыштырмалуу 32,6%га көбөйүптүр. Ошондуктан сөзсүз, мисалга алсак, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга карата берилген коргоо ордерлери бардыгы, мисалга алсак, 2022-жылы 8725 ордер берилиптир, 23-жылы 11357 ордер берилиптир. Бул да салыштырмалуу 30,2%га көбөйдү десек болот. Бүгүнкү күнү эми Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамыбыз бар. Бул мыйзамдын ченемдерин карасак, бул мыйзамда жазылгандай мамлекетте 17 орган бар. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча. Бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту биз планыбызга киргиздик. 23-жылдын аягында 24-жылга ушул мониторинг кылып жатабыз. 17 мамлекеттик органдын ушул жаатта кандай жумуш аткарылды, аткарылабы же аткарылбай келатабы. Бүгүнкү күнү жумушубуз кичинеден запросторду алып атабыз. Абал жакшы эмес десем болот алдын ала. Бирок биз ушул жумушубузду бүтүргөндөн кийин сөзсүз СМИге берип жарыялайбыз. Өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз сөзсүз. Ошондой эле балдардын укугу жаатында кандай даттануулар келип түштү силерге? Өткөн жылы ата энеси тарабынан сабалган балдар болду. Ошондой эле жана ташталган учурлар арты менен кайра болду. Бул жаатта сиздер бир мониторинг жүргүзүп көрдүңүзөрбү? Сөзсүз бизде Акыйкатчы институтунда профилдик бөлүмүбүз бар. Ушул үй бүлөлүк аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча. Негизинен Акыйкатчы институтуна 2023-жылы балдардын именно ошол алимент боюнча укуктарын коргоп бериңиз деген көп арыздар түшүп келип атат. Ошол бир Кыргызстанда ушундай көбү бар экен. Анткени эми көбүнчөсү аталарына, балдардын аталарына арыздар келип түшөт. Алар алиментти өндүрүп бергенине карабастан ошол алимент төлөөдөн баш тартышат, качышат. Кандайдыр бир ушундай жагдайлар болуп атыптыр да Кыргызстанда. Ошондуктан биз да ошону ойлонуп атабыз, кандайдыр бир мүмкүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү сунуштасакпы, бул мыйзам иштесин. Ар бир ата, ар бир эне ушул балдарына сөзсүз камкор болуш керек, карашы керек 18-ге толгонго чейин деп. Ал баягы таштап кеткен, ал башка боюнча дагы мониторинг жүргүзүп кандай иштер аткарылды? Ооба, негизинен Акыйкатчы институту СМИге чыгып жаткан маалыматтар боюнча сөзсүз биз реакция кылабыз. Эгерде Инстаграм баракчабызга, эгерде Фейсбук баракчабызга кандайдыр бир кайрылуу келип түшсө, ошолорго биз да сөзсүз көңүл бурабыз. Алар менен сүйлөшөбүз, аларды чакырып сурайбыз жагдайларын. Эми коомчулукта бирөөнү күнөөлөш деген бул менин оюмча бул туура эмес деп эсептейм. Баарыбыз күнөөлүүбүз деп ойлойм да. Анткени ошол эле биздин жарандарыбыздын кайдыгерлиги. Эгерде кошуналар мушташып атса, эгерде жубайлар бири-бирин өлтүрүп атса, анан кулак мурдун кесип атса, эми кошуналарга угулат эле деп ойлойм. Ошондуктан биз кайдыгер болбошубуз керек. Биринчиден.
ошол эле психиатриялык ооруканалардын баягы жарандардын укугун коргоо боюнча кандай болуп атат, кечээ эле маалымат тараттыңыздар. Кадамжайдагы ушул психоневрологиялык ооруканада 19 жарандын өздүгү такталган эместиги тууралуучу, деги эле булар кандай келип калган, сиздер кандай жардам бере аласыздар, алардын өздүгүн тактоодо кандай иштер аткарылат, деги эле ушул психотерапиялык ооруканада жаткан жарандарга кандай жардам бере аласыздар? Акыйкатчы институтунда ошол психиатриялык больницаларда каралып жаткан бейтаптардын укуктарын коргоо үчүн түзүлгөн биздин атайын кызматыбыз бар. Бул кызмат премьер-министр тарабынан түзүлгөн болчу. Бүгүнкү күн өзүңүздөр деле окуп атсаңыздар керек. Бул эмнегедир мен келгенде психиатриялык кызмат биздин эле имаратта иштеп жүрүшкөн экен. Бирок биз анализдедик. 2023 жылы бул психиатриялык бейтаптардын ошол жакта жашап жаткан пациенттердин укуктарын коргоо боюнча 8 эле арыз келип түшүптүр. Ошондуктан биз анализдеп республикалык РЦПЗ ошол жакта 3 кабинетибиз бар экен. Ошол жакты РЦПЗнын башкы жетекчилери менен биргеликте ошол кабинеттерди ремонттоп ошол жакка көчүрүлдү да ошол кызмат. Бүгүнкү күнү айта кетсек 2024 жылдын 2 айында гана 15 арыз келип түштү. Анткени каралбай калган моменттер бар экен. Эми айта берсек маселе көп. Бирок бүгүнкү күнү ошол психиатриялык жактан жабыркаган бейтаптардын укугун коргоо биз институт тарабынан абдан күчтөндүрүлөт деп ойлойм. Ошондуктан ушул жумуштун алкагында Баткен өкүлчүлүгү ошол Кадамжайдагы болгон психиатриялык ооруканага барып ушундай бир жагымсыз жагдайларга туш болдук. Сөзсүз биз өзүбүздүн макамыбыздын алкагында жумушубузду аткара беребиз. Реакция болот сөзсүз. Рахмат. Сизге ачык микрофон, элге кандайдыр бир кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Эми биздин жарандарыбызга мен кайрылып кетет элем. Эгерде кандайдыр бир укук бузуулар бар болсо, эгерде кандайдыр бир консультация керек болсо, биздин шыр байланышыбыз бар. 115 деген, ал акысыз. Кайрылсаңыздар болот. Ар бир жаран, ар бир биздин айымдарыбызга кайрылып кетет элем. Кайдыгер карабай, негизинен бүт эле жарандарга биздин мисалга алсак Акыйкатчы институтунун балдар жана аялдар маселесине өзгөчө фокуста да, өзгөчө көңүл бурулат. Ошондуктан кандайдыр бир маселе болсо коркпой, үркпөй, кайрылып, өзүм деле кабыл алам. Сырда күндөр келе берсеңиздер болот. Күнүгө кабыл алабыз. Кайрылгыла деп кайрылып кетет элем да. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман угармандар, сиздер Күн чабат маалыматтык программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз Акыйкатчы институтунун 2023 жылда кандай иштер аткарылды, кандай маселелер көтөрүлдү жана кандай укуктук жардамдар берилди деген теманын алкагында сөз кылдык. Бүгүн бизде конокто акыйкатчы Жамиле Жаманбаева болду. Микрофондо мен Азамат Убраев болдум. Бул эфирди сиздер кайталап Маралдын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт.